Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urmattu papandык bir tugandar. Kuday buyursa Allah Taala'nın jardamı menen kele жаткан 2 yanvar günü, dem alış günü Kızıltу meçitinde sabak başlalat. Kuday buyursa dini agartуу sabak başlalat. Barыңыздарды ушул берекелүү сабакка Аллах Тааланын үйүнө мечитке конок болуп кетүүгө чакырабыз. Аллах Субхану ва Таала хадиси худисиде айткан экен. Мечитке келгендер менин коногум деп айтат Аллах Таала. Мечитке келип менден дуа кылып сураган болсо, анын тилегин, сураган нерсесин бербей коюудан, колун куру кайтаруудан уялам деген экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мечитке барсак албетте Аллах Таала бизди коноктойт. Аллах Тааланын коноктоосу өтө сонун, өтө керемет болот. Улуу зат, биздин тилектерибизди орундата турган зат, бизге бакыт бере турган зат. Аллах Таала бизге хидаят берет. Андыктан барыңыздарды чакырабыз. Абу Умама радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кимдеки мечитке бир жакшылык үйрөнөм деп келсе, же бир жакшылык үйрөтөм деп келген болсо, ал инсанга тоолук ажылык кылган адамдын собу берилет деп айткан. Тоолук ажылыктын собу берилет экен, урматтуу бир туугандар. Бул кандай керемет сода. Ошондуктан барыңыздарды мечитке чакырабыз. 2 январ күнү кечиресиздер. 2 январ күнү дем алыш күнү сабак болот. Бири-бириңиздерди айтып келсеңиздер, урматтуу бир туугандар, өтө пайдалуу болот. Аралдан, алчалуудан, бөрүдөн барыңыздар, ошол унасы бар бир туугандар Аллах үчүн кызмат кылып, бизге соопко шериктеш болууга чакырабыз. Кызылту мечитин тандаганыбыздын себеби, ал жер ысык, билесиздер, ичи бандай жылуу суу менен дааратканаларында жылуу суу бар, Аристон, анан мечит дагы жылуу. Ошондуктан ушул жерге уюштурдук сабакты. Барыңыздарды күтөбүз. Аллах Таалам сиздерден ыраазы болсун. Келген кадамдарыңыздарга Аллах жакшылык жазсын. Баарыбызды Кудай Таалам бул дүйнө ахирет бактылуу болушту насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.